Өлкөдө коррупциянын тамыры үзүлөбү же үзүлбөйбү? Тиешелүү органдарга отуруп алгандар элдин акчасын сол чөнтөккө солой берип, мамлекетти бүтүн сазга тыкты. Акыркы учурда Кыргызстандын сыймыгы болуп келген кыргыз циркинин айланасындагы ызы-чуунун күчөгөн. Абубакир Изабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркиндеги болуп жаткан мыйзамсыз иштерин айтып, цирктин бир канча артисттери Норпресс борборуна маалымат жыйын өткөрүштү. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн биз ушул жерде чогулуп отурганыбыздын себеби Кыргыз мамлекеттик циркинин ичинде мындай против закона иштеп жаткан мыйзам бузуулар, артисттерге карата куугунтуктоо, ошондой эле кээ бир артисттердин укугун бузган өтө чоң коррупция, ушундай көрүнүштөр болуп келет бүгүнкү күнгө чейин. Биз ошол боюнча чогулдук. Буга чейин менин атым Ашырова Светлана болот, Аслан айында катары билет мени кыргыз элим. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин ушу мен өзүмдүн баракчамда, соц тармактарда ушул биздин кыргыз мамлекеттик циркинин ичинде болуп келген жагдайларды, негизи ушул коррупция маселесин көтөрүп чыккам. Албетте ар бир сүрөткө мен пост жазып айтып келгем. Буга чейин 1 жыл мурун дагы айтып келгем. Бизде ошо Кыргыз мамлекеттик циркинин ичинде абдан чоң мындай мыйзам бузуулар болуп жатат. Ошону менен бирге коррупция түптөлүп кеткен. Муну деген эми баягы циркке кирбеген негизи кыргызстандыктар дагы жарандар бар экен. Бирок алар дагы ошо менин постумдун алдында комментарийлерди жазып жатат. Ушул биз Кыргыз мамлекеттик циркине өмүрү бир жолу да кирип көрбөсөк дагы сырттан эле түшүнсө болот экен, ал жерде коррупция бар экенин деп. Себеп цирктин сырты кандай болуп турса, ичи андан 100 эсе мындай чирип кеткен деп айтсак деле жарашат да. Анан мынакей бүгүнкү күнгө чейин ушул видеолорду, сүрөттөрдү, фактыларды мынакей кагаз түрүндө заявление прокуратура, ГКНБ, омбудсмен барбаган жерибиз калбады да. Анан жазып атабыз, айтып атабыз, чыгарып атабыз, кайрылып жатабыз. Соц тармак аркылуу дагы, журналисттер аркылуу дагы, интервью аркылуу дагы. Айтор казино дагы бар деп айттык элек 1 жыл мурун. Ага дагы ошо директор жабып келген да, баягы андай бул туура эмес маалымат, бул жалган деп. Бирок кыргыз элим өзү күбө болду. Мынакей журналисттер барган, иликтеп барган журналисттер да күбө болду. Бүгүнкү күндө биздин ушул Кыргыз мамлекеттик циркинин абалы кандай өлүп жатса, ошону менен бирге коррупциясы да өнүгүп жатат. Ошону менен бирге казино дагы иштелип жатат. Айтор биздин ушул бүгүнкү чогулуп жаткан маселе, максатыбыз ушул Садыр Нуркожоевичке жеткирели, Курманкул Токторалиевичке жеткирели ушул маселени, Камчыбек Кыдыршаевичке ушул үнүбүз жетсин. Эмнеге дегенде биз ушул Кыргыз мамлекеттик циркинин абалын жана ичинде болуп жаткан коррупцияны көрүп, мындай бул чыдабас ситуацияга жетти да. Мамбет Мусаева Салтанат Азизовна жана ошондой эле Ажыбаев Фархат деген инсандар ушу Министерство культуранын атынан чыгып кабардан пресс-конференция бериптир. Албетте алар баягы өзүнүн защита аркылуу чыгып атышат. Өтө көп жалган сөздөр болду. Ал жерде туура эмес маалымат берилди. Биз ошолордун дагы айтылган сөздөрүнө жооп берели. Негизи мынакей бүгүнкү ушул маалыматтык поледе бүгүн эми айтып келет да, баягы мына кыргыз элим өзү деле жазып атпайбы комментарийлердечи, бул куураган бир цирк болду го депчи, келген эле ушул жетекчилери баягы жеп ичип эле кетип атышат. Баягы цирк ошо гүлдөбөй өскөнүн ордуна ошо чыланды да калып атат да. Чынында баягы эми Фархат Шаршенович баягы артисттерди оңой менен алдап койсо, бул кыргыз элин алдай албайт да. Анан эл деле көрүп атпайбы бүгүнкү Кыргыз мамлекеттик циркинин абалынчы чынында. Анан эми
өзү дагы ар кандай интервьюларда ар кандай цифраларды айтып келет да бүгүнкү күндө. Мисалы кыргыз мамлекеттик цирки 1,5–2 сааттын ичинде 760 миң сом табат да. 760 тысяч сомов. Ал эми 4 сааттын ичинде 1,5 миллион сом таап атат. А бирок кечээки пресс-конференцияда Салтанат Асизовна айтып атат, 84 болжол менен 84 миллион сом 84 миң сом түшөт экен жылына депчи. Эми ушул кантип болсун? Эгер ушундай килтейген чоң мамлекеттик кыргыз циркинин ичинде жылына бюджетке 84 миң сом түшүп атса, это в какие рамки это лезет? Анда получается, кыргыз мамлекеттик циркинин ичинде иштеп жаткан биздин ушул артисттер, сотрудниктер таланттуу. Демек мындай иштебейт экен да, мындайча айтканда. Анан бизде деген өзүнүн защищенная красная статья деген бар да. Анан мамлекеттик жактан бөлүнүп аткан зарплатаны директор таратып атат дагы, ошону менен бирге 84 миң сом түшсө, ошол акчалардан булардын ою боюнча артисттерге зарплата бөлүп берет экен да. Андай эмес да. Эмне үчүн бизде мындай суроо туулуп атат да. Эмне үчүн ушул Маданият министрлиги представительдери келип ушул элди мындай в заблуждение вводит да. Эгерде 1,5 саат–2 сааттын ичинде 760 миң сом түшүп атат, 4 сааттын ичинде 1,5 миллион сом, ошол бир эле күндө табылып аткан акча да. Ал эми элестетип көрүңүздөр, Бекмамбетов Фархат Шаршенович 5 жыл иштеди. 5 жылдын ичинде эмне деген акча түштү кыргыз мамлекеттик циркине? Булар болжол менен санап, Бекмамбетов Фархат Шаршенович өзүнүн башка интервьюларында айтып жатат да, бул жылына 760 миң сом түшөт деп айтып атат да, жылына дейт. Министерство культуры айтып атат 84 миң сом түшөт деп. Ошондо булардын кимиси мындай чындыкты айтып атат, кимиси калп айтып атат. Хотя мына биз иштеп, биз билебиз да, мынакей канча миллион сом бир күндө түшөт. Анткени кыргыз мамлекеттик цирки бул деген Садыр Нуркожоевичтин чөнтөгүн карап отурган мекеме эмес да. Анан ошол элементарный манежди мисалы, ошол элементарный даараткананы артисттер, башка чет мамлекеттен келген артисттер үчүн ошол даараткананы түздөп, биздин иштеп жаткан местный кыргыз артисттер үчүн бир шарт түзүп берген. Неужели невозможно 5 жылдын ичинде? Анан улам эле бир журналист суроо берсе эле, мамлекет акча бербей атса мен эмне кылайын депчи. Директорду эмне үчүн отургузду? Ошо сен иште, сен алып кел, сен оңдо, сен тап, түшкөн акчалардын баарын мындай чогултуп туруп жазаса болот беле? Болот болчу. Ал эми 5 жылдын ичинде кулисаны алмаштыра албаган, бул эмне деген директор деген суроо туулат да бүгүнкү күндө. Манат Эшимбеков народный артист. Мен кече кабарда эме өткөрүшпөдүбү? Ошондо Министерство культуры аябай калп айтты да. Мен бир таң калдым да буларга. Бутан болсо эмне үчүн деген кезекте мына биринчи директор дагы ушу эме менен коррупция менен соттолуп кеткен да. Экинчи директорду биз жогорку кеңештен түшүрдүк. Мына азыр үчүнчү директор келип атат. Один система, бир эле система менен иштеп атышат да булар баары. Мынакей мисалы мынакей кагаз турат мынакей. Тартып мына Секимовдун колу менен 56 миллион берилген мынакей. Мына капитальный ремонт здания деп. Капитальный турат мынакей. Мына жок, мында 2005-жылы берип, 2006-жылы берип, 2007-жылы берип, 2008-жылы, 2009-жылы, 2011, 2013-жылы ар кандай берип. Шуну бериптир да. Мына кече ачышпады булар. Кыргыз циркине эчтеке бөлүнгөн эмес деп. Бөлүнгөн. Просто они бутпарда жеп ашкан. Анан ар бири мына биздин кыргыз циркинин директору өз жактан коюлат да. Ошо коюлуп бул система кошулуп калган. Потому что койгон киши тиякты кормить турат. Мисалы Министерство культуры это 100% кормится. Андан өз жакта да кормится. Эмне үчүн деген кезекте когда жана Эсанаевди жогорку кеңеште комитетте чүргөндө, там Айда Касмалиева деген депутатка ушуну чыгарганда, комитетке чыгарган. Ошол айтпадыбы ошо кыз?
мага көрдү өй жактан 5-6 киши эметти деди. Прям коркутушту деди. Чыгарба комитетке деп. 24 күн бе 25 күндөн кийин бар директор коюшту. Директор койгондо кимди коюшту? Бекмаметовду. Бекмаметов келгенде дагы барды. Биз 3 күн не принимали, албай койгонбуз. Бекмаметов келген жок. Биз 3 күн коебуз деп. Бирок болбой, ким болсо Жаманкулов. Ошо Азамат күч менен коп коюшту да булар. Эми күч менен койгондо булар да ошону айткан 1 эле жылга деп. 1 жылдан кийин кетет деген. 1 жыл эмес, мына 5 жыл болду. Анан кийин бул Жаманкуловдун аябар жакшы жери депутатка кетти, циркти чытап. Анын ордуна болсо башка киши уже директор болгон по закону. Анан ал тиги депутаттын өтпөй калды, кайра келип тигини местесин кайра алып алды. Кайра Жаманкулов кайра коюп койуп кетти. Коюп анан кетти. Ошол үстүнөн койгон үчүн ошондой болуп атат да. Атак болбойт элечи. Мындайга жетпейт элек. Анан кийин Фархат келди. Вообще биринен бири акт, мисалы мен директор болуп келсем, Кыргыз циркинде акт менен алышым керек болчу да. А бу жерде акт эчтеке жок. Абсолютно акт менен калган эмес. Анан циркти текшерип недавно бир 2 ай мурун министр культура текшерип келгенде Алтынбек Аскарович эмеге цирктин ичинин баарын текшердик. Цирктин ичинде болсо гостиница бар. Артисттер жашаган. Эми ал артисттер жашаган жери Кыргыз циркинин артисттердин гардеробныйлары ошо бар. Чечинген жери. Алардын баарын кууп чыгып аяктан жерде гостиница кылып койгон. Эми ошо жерге ошо гостиницага разрешениеси жок абсолютно. Ане гостиница кылып коюшту. Ошол гостиницанын ичинен ар бир комнатадан ар бир керебетке акча алышат алар. Бирок ал болсо эмеге жазылбайт. Эч жака кирбейт. Аны просто өздөрү эле алып алышат. Ал эч жерге не фиксируется абсолютно. Анан кийин ал болду. Анан кийин биздин ошо циркте эме бар. Чоң спортзал бар. Который ошо спортзалга биринчи номерлерин баары даярданат. Даяр болгондон кийин анан манежге кетет. Ошо спортзал болсо 22 жылдан бери клуб голубых было. Фархат келердин астынан ошондой бир кыргыз аялбы, кыргыз киши алган ошону 2 жылга, 1 жылга. Анан булар Фархат айтты 22 жыл, 22 жылы булар кетишет, бүттү спортзалды аласыз деп. Бирок 22 жыл келер менен эле алар болсо Кытайларга переиздавать этип коюшту. Эми Кытайлардын вот министр культура менен барган кезекте министр культура өзү Алтынбек Аскарович мындай ачып көрдү. Это казино экен. Ошо аркы ар жагында комната, 2 комната казино экен. Ошону өзү көрдүк, сүрөткө тарттык. Анан булардын баары жалай жап ачпай, ал Кытайдын оюну деп. Жок. Макао деген шаар бар, ошого именно казино, жана Америкада Лас-Вегас деген бар го, атай мындай чыгарып койгон, ошо ойносоңдор ошого барып ойнойт. Ошондой Макао бар. Ошо жерге барып казинода турган эме специально казино эмес ойну бул. Акча ойношот, азартный. Ошону текшерип аткан кезекте Бекмамбетов чуркап келди. Тиги комнатага кирбегиле, ал биздин комната эмес деп. Ал комната кандай цирктен башкача өзүнчө бир бөлүп ал. Ошолой жанагы биздин жанагы спортзалдын ар жагы, бер жак ресторан, ар жагы ошол болуп атпайбы. Анан ошону көрдүк. Бирок бир 3 неделя тому назад представители жанагы президенттин аппаратынан 2 киши келди. Ошону көргөзүп бергилечи, циркти текшеребиз деп. Ошого көргөзүп бердик. Биз барсак, аж 2 эмес, аж 3 болуп калыптыр. Үчөөтөн алар өздөрү сатып кетишти. Ошонун баарын, ичинин баарын, жана гостиницанын баарын тартты, жана конюшнянын баарын тартты, манеждин баарын тартты. Манеж иштеткенге запрещен болуп окшойт. Запрещено. Булар иштетип атышат. Булар кандай деш керек булар? Өз билдигин кылып атышат да. Жана манежге ат чапканга болбойт. Аерде канча жолу балдар жыгылып, колу бутун сындырган, болбой эле ошону өздөрүнүкү кылып атышат. Эми анан кийин мынау бир таң калдык да. Бул бир
мынау биздин Кыргызстанда бир кишинин кызыкчылыгын өйдө коюп атат да, чем өкмөттүн кызыкчылыгынан. Таң калдыктуу болду. Бир Бекмамбетов кызыкчылыгы өйдө турат, чем биздин государственный эмеден. Анан кийин мисалы киши түшүнүгү жок кишини циркке алып келип коюп коюшту. Булар өчүр. Анан кийин түшүнүгү жок десең, мисалы бир жылда 5-6 жолу коммерческий эме болот. Мындай шоу болот, спектакль болот, шоу. Ошондон эмне үчүн ошол шоуну цирк кылбайт? Циркте иштеп жүргөн бир кишилер кылышат да, ошо чыпысы менен, да бир демеси менен кылышат да ошону. Эмне үчүн кылышат булар? Потому что директор менен бөлүп алышат ошолду. Жана большая сумма директор забирает, анан ортосун жана кылган чыпыны немесе алат, анан калганын жанагы артисттер менен бөлүп алышат, жанагы келген артисттер менен. Бирок андан кыргыз артисттери алышпайт. Анан кийин дагы директор айтып атпайбы? Мен ошо түшкөн акчадан артисттерге акча, ошондон акча берем дейт, жана зарплатасына акча берем дейт. Анан малдарды да биз өзүбүздүн акчабыздан карабайт. Жок. Аябай калып. Бюджеттен келген акча, артисттердин акчасы ошол жактан алат. Бюджеттен келгенден жана малдарды ошол жактан надовойстводо турат ошол жакта. Түшүндүңөрбү? Калптын баарына уруп ачпай алар, калптын. Мисалы, министр менен барып текшерип барганда, мен айттым да, машина цехке бу жерде 3 миллион берилиптир. Ошону карап коелучу, барып көрөлүк. Барсак, машина цехтин эчтекеси жок, мотору да эчтекеси жок. 3 миллион берилген. Анан мен Бекмамбетовго айттым, каякта бул 3 миллион берилиптир? А силердин эмес мотору жок болсо эмне кылмак кылам дейт. Мен көргөн жокмун дейт. Эгер көрбөсөң эмне үчүн акты менен алган жоксуң ошону? Эгерде көрбөсөң да. Значит, сенин көзүнчө ошолордун баарын талкалан. Анан эмне үчүн мен шектенип калдым? Потому что жанагы циркке жана жылууну, анан мустак абаны кое берет эмеспи, жана вентилятор. Вентиляционный эмелерин. Ошонун баарын менин көзүмчө кескен. Мен айткам да, мунун баарын кеспегиле. Бул иштеп аткан нерсени эмне кыласыңдар кесип? Жок, болбойт. Бул болбойт. Ошо оказывается тиги моторлордун баарын сатып жиберишкен турбайбы? Ошон үчүн вентиляция турбайт. Бул моторду катып атышат да. Мотор вентиляциянын баарын алып салса, эч ким билбейт да. Мотор жок экен, иштебейт экен, эчтекеси жок экен, бул жаңы экен. Аны айтып атпайбы? Тиги министрге айтып атпайбы? Бизге жаңы современный эме керек деп. Современный келгенче ошо вентиляция, бески вентиляция иштей бербей аны. Кимге мешать этип атат. Иштей бербей баары, татынакайлы. Анан кийин жанагы конюшня бар. Узун конюшня бир 50 метрде. Ошону экиге берип койду. Жарымы жанагы коммерческийге келген аттары, малдарды ошо жака коюшат. Потому что алардын акчасы да. Алар жакшыраак жерге коюш керек, тозуп алганда. Ар жагында болсо кыргыздардын. Эмне кылсаң ошол кылат. Министр келгенде көрбөдү, бүт барып талкаланып, кыйралып, бүт барып чаң тополоң болуп жатат ошол жактын баары. Бүт бар. Анан кийин ошо жер ортосун бөлбөш керек. Потому что биякта да эшик бар, биякта да эшик бар. Эгерде пожар болуп кетсе, мал бияны же бияны чыгып кетиш керек. Эгер же биягы жабык болуп калса, бүттү ал. Эчтеке чыгара албай каласың, бүттү. Өлөт ошол жерден. Ишиң болобу, малың болобу? Противопожарный. Жок, пожарный, противопожарный ошону булар эметпейт да, мында карабайт аны, эчпейт. Өздөрүнүн кызыкчылыгын кылып атат анын баарын. Мисалы профессионалды жакшы цирктин өзүнөн коюлса, цирк момда иштейт. Мисалы мен силерге айтып коеюн. Мына 6 программа келип атат. Ошо 6 программа эмне үчүн цирк иштетпейт? Ошонун ичинде бирөө какой-то бири баланын чыпысы менен иштетет. Потому что циркке только арендага акча төлөп коюшат. Жана 80 миңби, 60 миңби, 50 миңди сапат болду. Калган жанагы 150 миң доллар бияны эмне кетип калат атпайбы бияны? Понимаешь? Вот что. Эми ошонун баары министерство билбейт десиң, баарын 1000 жол жазып бергенбиз. Не хотят. Атым Жумалиев Аскарбек. 66 жылдан баштап ушу союз тараганга чейин чогуу иштеп жүрдүм. Биринчи жолу Москвада циркус союз боюнча 15 республика, анан монголдор тиги Варшавский договорлордон келген артисттер болуп конкурста лауреат деген звание алганбыз. Аялым экөөбүз төбөнүн үстүнө бийлеп.
бардық жерде өзі тармақта өзінің ғана профессиональных бағы практикасы бар адамдар іштемейінше жалаң эле цирк емес. Бүт дүйнөдө, Кыргызстандын бүт жеринде ошо адамдар өзүнүн кадрлар келбей кыйналып аткан убакыт азыр. Өзүнчө частный лицо менен ачып алып компания кылып кеткен бул бир бөлөк. Акада уже мамлекеттик эмесинде турган эмеде өзүнүн адамдары гана иштеш керек. Өткөндө тиги министр культура менен чогуу болуп мына комиссияда мен муну акыркы 10 жылда катышып жүрөм да ушул скандалга. Себеби бири келет, бири кетет, ушинтип эле кармашып келатат. Бир жеринен отуруп алып ойлойсуң, эмнеге ушунчалык биздин цирктин эле талашып калган болот деп ойлойсуң да. Эми башка театрда, филармонияда, эстрадада сону эле өзүнүн артисттерин коюп атат. Ошол артисттер ошол эмеси менен алар бир спектакльды койсо, режиссердү ким алып келип коюш керек, сценарийсин ким жазыш керек, ошол менен өздөрү ынтымактуу иштеп жасап атышат. А эмне үчүн биз циркте, как жанагы кыргызда айтат коебузбу, аятаңга жетим музоодо болуп тиеп салганда бир жерде майрам болобу, эмне болсо дагы эч кимдин иши жок цирк менен эмес. Мына мен мына азыр мына 76-га чыктым. 77-nin тамагын жеп атам. Бирөө келип бир ишe кагды эмне деген сөз уккан жокмун. Ошого мен ушунчалык кейде ичим күйөт. Анан кийин мына цирктин акыбалын угуп атып келип өзүм эле келип эле катыштым буларга кошо давай. Мисалы бу жерде системада биздин бүгүнкү данный момент системада түшүнгөнгө, кыскача түшүнгөндө булардын максаты только уруу. Башка эч кимдин кереги жок буларга. Сырттан келгенде эч ким сурай албайт, эмне кылып атасыңар? А бу жерде өзүбүздүн кадрлар бар иштеп атса көрүп турат, эмне кылып атасың деп айтышы мүмкүн бирөө болбосо бирөө. Ошондон булар алыс качып эле тиякты биягын алмаштырып эле жанагы кылып атат. Жаркыраган сонун цирктин ичинде балдар келиши эле биздин жанагындай сонун эмелерин бар деп болчу эле. Каражат боюнча бул Маданият министрлигинин кызматкерлери жана 16-сында пресс-конференция өткөрбөдү. Мамбет Мусаева Салтанат Азизовна 84 000 эле түшөт жылына деп айтты го. Анан жылына 84 эмес, даже айына 84 000 түшпөйт да. Андан көп акча түшөт. Мен өзүм эле ноябрь айында өткөрдүм. Ошондо 10 күндүк представление мен 450 000 төктүм. Арендага эле. Каякта 84 000 бир жылга. 450 000 төктүм. Анан Азизовна айтып атат, Салтанат Азизовна, коммерческий программаларды 6 жолу. Мисалы үчүн бир жылда бир 8 представление болот да. Июнь, июль, август это мертвый сезон. Сентябрга балдарды даярдап көп киши келбейт. Октябрдан май айына чейин 8 ай, 9 ай сонун келет да 8 айында. 5-6 программада минимум. Анан ошол ортосунда бир 10-15 күн кичине бир программа бүткөндөн кийин 15 күндөй неме болот, элдер эс алсын деп, анан кайра эле сразу программа кетет. Анан мында мен билгенден коммерческий программа наоборот бир 3 эле программа коммерческий. Калганы мына 3-5 представление ошо Манатбек айтып кетти го, ичинде өзлөрүн эле Бөлөкбаев Данияр деген администратор болуп иштеген бала өзүнчө ЧП ачып койгон булар. Ошо анткени ошо ЧПнын негизинде ошол жакта иштегендер мамлекеттик кызматкерлер андай өткөргөнгө акысы жок. Ошон үчүн булар деген ЧП ачып коюп эле ошонун негизинде өздөрү эле ичинен өткөрүп атышат да представленияны. Көбүнчө сырттан келген артисттер жок. Мисалы үчүн бүт эле өзүбүздүн эле кыргыз цирктин артисттери иштеп атат. Дружба народов болду, новогодний программа болду меникинен кийин. Анан слон эле неме болду, слондор коммерческий болду, меники коммерческий суперстар. Анан Шымкенттики эле болду да, 3 эле, калганы бүт өздөрү өткөрүп атат. Анан ушундан билеттердин баасы мектептердики 300 сом. Калган кассовый деген суббота воскресенье кассовый 400дөн 1100 сомго чейин. Залдын отургучтары 1856 место. Анан ошону эле эсептеп көрсөңөр, бул 6 представление күндө өтөт. Күндө школ, мындай будний дни школ өтөт, а суббота воскресенье коммерческий. Эми ошону эсептесеңер, анан мен бир эле өткөргөн мен 450 сом, бияктагы 450 000 сом болуп атса, Салтанат Азизовна 84 000 бир жылдыкка деп айтып атат.
Анан мунун баарын биз билип турабыз да, кантип айтып атат да. Анан ошол жерден Салтанат Азизовна мен айтып кетти, Аликова Нуржан кат жазып жүрөт деп. Мени 2 ай иштеди деп туура эмес маалымат берип атат. Мен 2005-жылдан 2011-жылга чейин мен пресс кызматкерин иштегем. Ошол жерден мени бошотуп салышкан Исанаев. Анткени мен ошол жерден 40 мертвые души деп тиги штатный расписаниядан 40 мертвый душуну таап чыккан. Анан ал акча бюджеттен келген акчаны ошо 40 мертвый душу Исанаевдин өздөрү администрация алып турган. Артисттерге берген эмес, такыр 2-ден 3-төр штаттан өздөрү гана алып турган. Мен ошону айтып чыккан үчүн мени бошотушкан. Салтанат Азизова муну жакшы билет. Мамбетказиев Мирисбек Нурбаевич, бурдагы Малдаа Киргизиянын жумуш артистимин, гимнаст-акробат, лауреат Всесоюзный циркового осмотра. Анан кийин мындай да биздин жүрөгүбүз мооркин ооруган себеби могу цирктин кебетесин карап алып туруп ооруп атат да. Цирк баягы жалтыраган цирк жок. Цирк эмне жакшы көрөт? Цирк жалтыракты жакшы көрөт. Цирк деген эмен шансыз бүт эмени көтөргөн жакшы көрөт. А мындай айтканда азыр цирктин оягына караганда стыдно смотреть, мындайчы. Мен мурдагы жылы аягында эме Казакстан циркине барып келдим. Цирктин кечинде караганда цирк жаркырайт. Монтуп эле приятно смотреть. А биздикин карасаң уйсарай. Биягын жашыл менен краска кылып, уйдун богондой кылып, астын баарын сары краска менен бояп салыптыр. Мраморды сары краска менен бояп салыптыр. Знаете? Ошо да болмок беле. Эми мындай да, бияктан айтып кетти. Мына ладно, биягын айтпай эле коеюн, аренда алат. Биягынын ресторандан, биягынын кафесинен ресторан аренда алат. Ошол акчалардан сидение отуруп, көп сидение отурсаң, бир сынык сидениялар невозможно сидеть. Ошо сидениялар оңдоп койсо болбойт. Душта айтпай эле коелу. Сидениялар оңдоп койсо болбойт, ошо зрительский сидение. Ошо моягым, ошо бүт барысы мына моягы күйүп аткан ошол да. Цирктин кебетесин карагалачы, ичин карагалачы. Это невозможно, знаешь. Например, драм-театр, кыргыз драм-театрына кирсең, ичине жаркырап эле артисттердин бүт мындай артисттен баштап тегин артисттер сүрөттөрү илинип, белгили турат. Могу ким экен, тиги ким экен. А бизде мынакей. Бизде мына манат айткандай кандай гана артисттер чыккан жок биздечи. Высший артист, народный артист, заслуженный, ол канчасы өлүп кетти, даже заслуга албай, эмек албай, даже внимание жок албай. Кулбаев, Жусупов, Жумалиев дегендер кандай артисттер бар эле. Канаки ошолордун аты жок, дайыны жок. Муратбек Акматов, Малдаа Киргизиянын жетекчиси. Мен 3-чү жетекчисин болом да. Баягы 63-жылы Жаныбеков Жанфонли болчу. Андан кийин народный артист Кыргызской республики Мамытбеков Эсенгул болчу, экөөбүз. Алар пенсияга кеткенден кийин ошолор мени үйрөтүп, баягы студент кезимде Москвадан окуп келгенден кийин мага кличка дагы студент деп коюп коюшкан. Ошолор үйрөтүп, пенсияга кеткенде мага ошол Малдаа Киргизияны өткөрүп кетишкен. Ошондо мен обещание бергем. Малдаа Киргизиянын аты өчпөйт, Малдаа Киргизия деген номер иштейт депчи. Көп өлкөлөрдө иштедик. Астананын Шабыт деген фестивалына гран-прини утуп келгенбиз. Но негизи бул жерде көп жылдан бери ушундай сыр-бор болуп келаткан себеби бул көп өйдө жактан зависит этет да. Назначение туура эмес болот. Көп нерселерди ушул баягы өзүбүздүн профессионалды цирк, өзүбүздүн культураны жакшы түшүнгөн адамдын коймоюнча бул болбойт, оңолбойт. Ошол эле жана режиссерлорду коюп атышат, четтен алып келип, биздин культураны түшүнбөгөндөн кийин биздин кыргыз культураны развивать этебизби же Египеттин культураны развивать этебизби деп мен дагы ошондой вопрос задавать этем да. Ошол ал деген биздин кыргыздын эмебизди түшүнбөйт да. Биздин менталитетти билбейт. Ошо биринчиден. Экинчиден бул жерде көп нерселер мына пресс-конференция бериптир Министерство культурадан Салтанат Азизовна дейби. Ал деле көп нерсени баягы бул адам договор продление кылбай ошо менен кыскартылды тиги бу дегенсипчи. Ага чейин Министерство культурага мен кирип министрге дагы предупреждать эткем, массовое увольнение болот деп, сокращение болот деп. Ал андай болбош керек. Негизи цирк подведомственности Министерства культуры. Андай болгондон кийин министерстводон өзүнчө распоряжение келиш керек да.
ушул организация должна перейти на контрактный же болбосо на договорный основу депчи. Андай приказ жок. Баягы директорге ал выгодно, да, баягы под себя работает дегендечи. Любое время можно расторгнуть, кетире берсе болот, жакса жагат, жакпаса кетире берем дегендечи. Ошол. Андан кийин мен да көп далай Министерство культурага обращение жазгам. Ушундай коррупция, анан кийин кадровый вопросторду көп эмени решать эткиле. Негизи кийинки келечек мына көп жылдан бери иштеген артисттер пенсияга чыкканда, баягы өзүнүн жаш стаж жетип пенсияга чыкканда проблема болот депчи. Аларын да түшүндүрүп бергем. Негизи штатный единица дагы туура эмес составить эткен. Мен дагы далай сурадым. Ким составить этти ошондо штатный единицаны? Биздин бухгалтериялык составить этти көрсө. А бухгалтерия же культураны билбесе, же эметпесе, ал бухгалтерский жагынан ал түшүнөт, может быть. А бер жагынан болсо мындай өзүнчө комиссия коллегиально создаваться этилип эметилиш керек да. Штатный единица ошо менен баягы жыйынтыкка келип ошондой чечилиш керек. Андан кийинкиси айта барам. Баягы министр культуры Жаманкулов баягы урушуп, талашып келатканда Исанаевди мурунку директорду баягы комитетке көтөрүп алып түшкөндөн кийин баягы урушуп, талашып эметип отуруп, Жаманкулов министр болгондо өзү алып келип койду. Баягы мактаппы же болсо тиги ким Шерниястын өкүл баласы тияк бияк деп баягы өзүнүн связьтарын колдонуп мындай эметкендечи. Ошентип коюлду. Андан кийин Жаманкулов дагы министерстводон түшүп калды. Андан кийин Иманалиев келди. Иманалиев уже биздин кимди Боронбаев Рыскул Мамедкуловду назначение менен алып келип директор кылып алып келип бул Бекмамбетовдун ордуна алып келген. А Бекмамбетов ал учурда депутаттыкка баягы баллотироваться этип эметкен да, по собственному желанию баллотироваться. Бирок назначение менен келген адамды бир айдан кийин тиги депутаттык өтпөй калып туруп, анан кайра келип тигини түшүрүп туруп. А кайра келгенде Жаманкулов кайра министр болуп келбеди. Кайра эле Жаманкулов алып келип атат. Бул атасынан калган наследство же кандай, ошону мен түшүнбөй койдум. Негизи да баягы эле Жаманкулов башында алып келди. Ал министрликтен түшүп калып туруп, анан кайра министр болуп келгенден кийин кайра эле Бекмамбетовду алып келип атат. Же жердештикпи, же ушу тууганчылыкпы, же эмнеси. Мындай көйгөйлөр, анан мындай эмелер, вопростор көп негизичи. Эмне үчүн ошол коррупция деп айтып келатабыз? Потому что Бекмамбетов директор болуп келгенде баягы мурунку директордун администрациясы ошол эле боюнча калды. Ошол эле главный бухгалтериясындагы бүт администрация бүт ошол эле боюнча калды. Получается, ал коррумпированный кетиш керек болчу да. А кетпей туруп калышты да. Ошон үчүн ошол бардактын баарын бүт эмелерин баарын алып келаткан ошолор. Кийинкиси биздин художественный руководитель Кубанычбеков Руслан. Ушул муштумдун ичинде жүрөт да бул инсандар. Бухгалтер биздин Нурмурзаева Букен деген эже. Биздин бухгалтер бул эже 25 жыл болуп калды го, 25 жылдан ашпаса эми. Анан эми 25 жыл бухгалтерияда иштеп жүрүп, анан эми бир да жолу мындай булар даже көмөк да болгон жок, түрткү да болгон жок. Ушул кыргыз мамлекеттик цирктин ичин бир ушул туалеттин оңдоюн депчи, элементарно ушул бир эмесин алмаштырып коелу деп. Даже лампочканы керек болсо ушу залда турган лампочканы мына жеке мен өзүм акыркы жолу зарплата алганымда 3 лампочканы алып келгенмин да. Анткени лампочкага да акча сурасаң эми ошо бир эле сөз акча жок деп койду. Бүгүнкү күндө биз деген мына директор болсо мына өзү мына коллективди деген чанжыратып оңго бөлүп таштады. Мындайча орусча айтканда свои и не свои деп бөлөт да. Анан жаш артисттердин алдында ошол биздин эки колу соо, эки буту соо болгон жашынакай биздин руководительдерди, чоң байкелерди, ветерандарды, агаларды шакалдар деп айтат да. Ушу кантип болсун? Анан биздин жаш артисттер биз кандай пример алышыбыз керек? Ушинтип
директор, башчы, жетекчи ушинтип сүйлөп атканда, анан жаш артисттерди конечно киргизбейт. Мына мондай народный артисттерди, руководительдерди бүгүн тиги цирктин штатына эмес, ичине эмес, тиги сыртына босогосуна да киргизбей атпайбы? Шакалдар деп ушинтип куйт. Анан кечиресиздер, баягы мындай директор өзү айтмакчы, айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өзү эле деген сөздү көп айтат. Мына ушул сөздү да мен ошол директордон үйрөндүм, мындайча айтканда. Анан биздин мынакей чоң ветеран народный артисттерге колунун тиги орто манжасын көрсөтүп, иди на деген ушундай жаман сөздөрдү колдонуп айтат да. Анан ушу кантип болсун? Комиссия келип текшерүү жүргүзгөн, аябай дыкаттык мамиле жасап текшерүү жүргүзгөн. Ошол аудит заключение 18 барак чыгып атат. 18 барак. Ошол 18 баракты деген следовательдер Министерство культуры ал учурда деген биздин Фархат Бекмамбетовдун досу, өкүл баласы болобу, тууганы болобу, Айтор Жаманкулов Азамат Капарович иштечү Маданият министрлигинде. Ошол инсанга көрсөтүп, ошол аудит заключенияны тааныштырганда ал инсан деген жок, мен бул нерсеге мен деген макул эмесмин деп отказ берет да, бул справка заключенияданчы. Ал жерде ошол аудит заключенияда 32 миллион нарушение финансовый деген жазуулар бар экен да, бар болчу экен. Анан бул Жаманкулов Азамат Капарович албетте өзүнүн досун, өзүнүн жердешин Фархат Бекмамбетовго болушат сөзсүз түрдө, анткени ал анын кадры болуп атат. Туурабы? Бул деген айдан ачык түшүнүктүү болуп турат. Сөзсүз түрдө бул аудит заключенияны деген булар жабып, городской прокуратурага бул ишти деген айдап жиберет. Городской прокуратура убакыты токтоп калды, убакытынан чыгып калды деп туруп Свердловский прокуратурага айдап жиберет. Свердловский прокуратурада Акимбаева деген прокурор бар экен. Ал Айым деген ошол жерде жазылып турган чоң финансовый нарушенияны эске албай туруп, сөгүш берилсин деп туруп кат жиберип атат Маданият министрлигине. Мынакей жакында эле баарыңыздарга белгилүү болгондой, бир сотрудник МВД жанагы саунага барып, бир күндө айдалып чыгып атат жумуштачы. Ошол саунада отура коем деп бир күндө айдалып атат. Биз деген мына 2 жыл болду. 2 жылдан бери чуркап айтып келатабыз да. Мына 2 жылда 1 жыл мурун Алтынбек Аскарович өзү дал өзү көргөн болчу, ошол жерде казино бар экенин. Андан бери 1 жыл өтүп атпайбы? Мына 1 жыл эмес, даже жарым жыл өтүп атат. Ошол жарым жылдан бери дагы эле иштеп жатпайбы казино? Анан дагы далилденип чыгып атса, эми ошол казинону булар айтып атат да, экспертизага кетти, ал деген жөн эле традиционный Кытайлардын традиционный оюну экен да депчи. Жардам бергиле, коррупцияны жоюш керек. Коррупцияны жойбосок, эгер азыр директор биздин Фархат Шаршоевич жанталашып теги бир туалетти жасайм деп киришиптир. 5 жылда жасабаган, азыр эптеп президенттин алдына көрүнөйүн деген бул жерде эме болбош керек. Бул иштей албады. Бул директор кетиш керек. Биздин талап ушундай, кетиш керек.